Биринчи радионун Кыргызстан маалымат талдоо программасынын негизги бөлүгү старталды. Арыбаңыздар, ардактуу радио угуучулар. Амандашып жаткан Гүлжан Каражанова, режиссердук пультта Бакыт Ашрахманов. Ошентип президент Садыр Жапаровдун Кытай Эл Республикасына болгон иш сапары аяктады. 4 күнгө белгиленген сапардын алкагында президент Садыр Жапаров Чанцзинь шаарында Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Жолугушуунун жыйынтыгында бир катар документтерге кол коюлду. Мамлекет башчы иш чаранын алкагында башка мамлекеттин башчылары менен да жолукту. Андан соң президент Чанцзинь шаарында өткөн Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттин башчыларынын кеңешинин 25-чи жыйынында сөз сүйлөдү. Жыйындын соңунда мамлекет башчылары да бир катар документтерге кол коюп кабыл алынды. Кадырлуу радио угуучулар, биз бүгүн өлкөнүн тышкы саясатындагы олуттуу өзгөрүүлөр жана президент Садыр Жапаровдун Кытайга иш сапарынын жыйынтыктары тууралуу студияга мейман чакырганбыз. Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев. Жээнбек Мулдаканович, кутман таңыңыз менен. Студияга кош келдиңиз. Албетте, кадырлуу радио угуучулар, белгиленген тема боюнча суроолор сунуштарыңыздар болсо биздин номерлерибиз да бар: 39 21 90 жана 0502 39 21 90. Бул багытта суроолоруңуздар болсо ток эте турган жана кыска суроолор менен кайрылсаңыздар кабыл алуу болот. Фейсбуктан да көрүңүздөр. Биринчи радионун фейсбукта баракчасы иштеп жатат. Анда Жээнбек Мулдаканович, мына өлкөнүн тышкы саясаты бул жума мындай президентибиз Садыр Жапаровдун Кытай Республикасына иш сапары, деги эле ошо Кытай Республикасынын төрагасы Си Цзиньпиндин чакыруусу боюнча барганы мындай бир абдан чоң бир кадамдар менен толукталды десек болот. Анда ушул тууралуу сиздин өзүңүздөн уксак. Натыйжалар кандай болду? Албетте жемиштүү болгондугун биз социалдык тармактар аркылуу дагы көрүп турдук. Рахмат. Биринчиден ушу студияга чакырганыңыздарга чоң рахмат. Анткени көптөн бери жолугуша элекпиз. Бүгүн мүмкүнчүлүк болсо ушу тышкы саясатта кандай болуп атат, кандай жетишкендиктер бар, эмне пландар бар, ошол жөнүндө айтып кетсем. Өзүңүздөр коомчулук деле көрүп атат, акыркы 2-3 жылдын ичинде тышкы саясатта чоң өзгөрүүлөр болду. Көптөгөн мамлекеттер менен байланыштарыбызды бекиттик, көптөгөн мамлекеттер менен расмий сапарларды алмаштык. Ошонун ичинде көптөгөн мамлекеттер менен ошо биздин эки тараптуу саясий байланышыбызды стратегиялык өнөктөштүккө көтөрдүк да. Бул дагы болсо, бул күндө эле боло бере турган иш эмес. Анткени ар бир документтин артында көптөгөн дипломаттардын, көптөгөн министрликтердин, көптөгөн эксперттердин иштери турат. Ошонун баарын акырын иреттеп, биз биринчиден кошуна мамлекеттер менен бардык биз саясий байланышыбызды, соода-экономикалык байланышыбызды баарын иреттеп чыктык. Андан тышкары Европа мамлекеттери менен, Азия мамлекеттери менен, алыскы Америка мамлекеттери менен дагы, Япония менен байланыштарды акырын иретке келтирип түздөп келатабыз. Мунун баары урматтуу президентибиз Садыр Жапаровдун жетекчилиги менен тышкы саясатты ал киши өзү карайт. Ошондуктан биз тышкы иштер министрлиги ал кишинин берген тапшырмаларын аткарып акырын иретке келтирип атабыз. Бул 4 күндүк биздин сапарыбыз, Кытайга болгон сапарыбыз эң жемиштүү өттү. Анткени быйыл Кытай тарап ошо Шанхай кызматташтык уюмунда өзүнүн төралыгын былтырдан бери жасап келди. Ошо төрагалыкты жыйынтыктап ошо 1-сентябрда Тяньцзинь шаарында мамлекет Шанхай кызматташтык уюмунун мүчө мамлекеттеринин башчыларынын кеңеши өттү да. Ушу 1 жылдын ичинде Кытай төрагалык кылып көптөгөн 85ден ашык чоң иш чаралар өттү. Анткени Шанхай кызматташтык уюму көп тараптуу баягы аракеттерди кылат да. Айыл чарбасы, маданият, өнүктүрүү иштери, деги эле баардык жагынан, даже баягы терроризмге күрөшүү боюнча ошонун баары 1 жылдын ичинде көптөгөн Кытайда өттү, Москвада өттү, Кыргызстанда өттү, Казакстанда өттү, көптөгөн министрликтердин, ведомстволордун иш чаралары өткөрүлүп, ошонун баарын жыйынтыктап, анан ошо Чэньцзиньде мамлекет башчыларынын кеңеши саммит өттү. Саммитке 26 мамлекет катышты.
эми Кытай эми чоң мамлекет да мүмкүнчүлүктөрү чоң. Ошондуктан баягы 10 Шанхай кызматташып уюмунун туруктуу мүчөлөрү, андан тышкары 6 байкоочу жана диалог боюнча өнөктөштөр катышты. Андан тышкары Кытайдын өзүнүн жеке конок баягы мамлекетине конок катары дагы көптөгөн баягы мамлекеттерди чакырды. Мисалы үчүн Вьетнам, Лаос, Малайзия, Египет, Шри-Ланка, ошо көптөрүн чакырып, Непал, ушул мамлекеттер менен алар баягы конок катары чакырып 26 мамлекеттин чоңдору, лидерлери болушту да. Эми даярдыгын өзүңүздөр баягы телевидение аркылуу көрсөңүздөр керек. Эми даярдык бүт Тяньцзин шаары таптаза, өнүккөн, инфраструктуралуу жасалган. Анын баарын биз өзүбүз менен көрүп барган сайын баягы айтып келебиз, Кытайда өзгөрүштөр абдан чоң. Бүгүн барып көрсөң, эртең тааныбай каласың да. Ошондуктан эми мен Тяньцзин шаарын 90-жылдардан бери билем. Провинциальный кичинекей шаар болчу. 90-жылдары мен элчиликте баягы Катардагы дипломат болуп иштеп жүргөндө аяка көп барчубуз. Пекин менен Тяньцзиндин ортосу 200 километр. Анан баягы портовый город, Гир, Чаң, баягы жаңы өнүгүп келаткан баягы провинциальный шаар болчу да. Азыр көрсөңүз эч мындай Шанхайдан кем эмес. Баардыгы өнүккөн, бүт инфраструктура коюлган, таптаза. Анан эң негизгиси укмуш жашылдандырылган да. Көчөлөрдүн баары эмне деген бактар отурулган эмес. Анан негизи ошо Пекин менен Тяньцзиндин ортосунда мындан 30 жыл мурун кең тала, анан баягы айыл чарбасы көп, баягы каралбай мындай биздикиндей эле окшогон жерлер болчу да, көп каралбай калган. Азыр карап отурсаңыз, ошо Пекин менен Тяньцзиндин ортосу 200 километр толугу менен бактар отурулган да, ар түрлүү. Тим эле жапжашыл, токойдо бараткан нерселесиң. Бул да болсо, булар экологияга, ошо климатка көңүл буруп атышат да. Эми өзү сөздү Кытай тарапка буруп аткан болсок, эми өзүңүздөр билесиңер, биз Кытай менен эң жогорку деңгээлде байланышыбыз бар. Стратегиялык өнөктөшпүз. Ушул жылдын февраль айында биздин президенти Садыр Жапаров мамлекеттик сапар менен барганбыз Пекинге. Анда дагы эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүргүзүп, андан тышкары Харбин шаарына жана Азия кышкы оюндарынын ачылышына катышканбыз. Андан кийин бул июль айында Астанада Борбордук Азия Китай форматы өтүп, анда дагы ошо Астанадан Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен эки тараптуу жолугушуу жүргүзүп сүйлөшкөнбүз. Мына азыр 3-чү жолу ошо 1,5 жылдын 9 айдын ичинде 3-чү жолу жолугуп атабыз. Барганда Кытай тарап абдан жакшы тосуп алды кыргыз делегациясын. Эң мындай жакшы, шашпай отуруп жакшы сүйлөшүү болду. Биринчиден болсо, азыр көрүп атасыздар, дүйнө оомал төкмөл болуп атканда бүт коридорлордун баары жабылып атат да. Соода сатык абдан оор жүрүп атат. Ошондуктан Кытай тараптагы, биз тараптагы сүйлөшүп атабыз. Эми сооданы мындан ары дагы кеңейтели. Бизде азыр соода, эки мамлекет ортосундагы соода 15 миллиарддын тегерегинде. Эми жакын арада аны дагы эки эсе көбөйтүп 30-40 миллиардга жеткирели деп сүйлөштүк. Анткени азыр биздин ортобузда чоң баягы проекттер иштеп атат да. Биринчиден Иркештам пункту, көзөмөл пункту азыр 24 саат 1 жыл бою токтобой иштейт. Азыр болсо Торгарт 24 саат иштейт, бирок кезек-кезеги менен кээде жабылып турат да. Ошону дагы сүйлөштүк. Муну дагы 1 жыл баягы жылы менен 24 саат токтобой иштегенге ачып бергиле деп. Ага дагы алар макул. Анан 3-чү болсо азыр өзүңөр өткөн жумада күбө болдуңуздар, президент барып иш-чара болгон. Барскон Бедел Үч-Турфан жолун жаңы ашууну ачып атабыз. Анткени бул жол биринчиден ошо Кытайдын Аксуу деген, Үч-Турфан деген Аксуу деген шаарын көлгө абдан жакындатат.
Муну болсо ошо кытайлык чоң компаниялар менен ошону биз бюджеттин өзүбүздүн Кыргызстандын бюджетинин негизинде курабыз. Бул азыр быйыл 25-28 жылдын аягына чейин пландалып жатат. Ошондуктан бул үчүнчү бул чоң баягы автожол болот Кытай менен Кыргызстанды байланышкан. И бул автожолдун дагы келечеги чоң. Анткени биринчиден туристтер келгенге чоң мүмкүнчүлүк ачылат Кытайдан. Экинчиден болсо баягы жүк ташуу Кыргызстанга кирип анан ошол жерден эле Казакстанга өтүп кеткенге толук мүмкүнчүлүк болот. Демек биздин Кыргызстандын транзиттик мүмкүнчүлүктөрү чоң ачылат да. Андан тышкары биз азыркы Кыргызстан, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу боюнча кеңири сүйлөштүк. Анткени бул дагы биздин Кыргызстан эмес региондогу чоң проекттердин бири. Буга кызыктар болгон Кытай мамлекети, Өзбекстан мамлекети, биз өзүбүз кызыктарбыз. Андан тышкары Азербайжан жанагы ортоңку коридорду өнүктүрүү боюнча чоң мындай кызыгуулар болуп атат. Ошондуктан бул проектти дагы тез арада анан сапаттуу жакшы бүтүрөлү деп дагы сүйлөштүк. Андан тышкары көп тараптуу, мисалы үчүн айыл чарба тарабында эмне продукцияларды өткөрөбүз, байланыш тарабында, спутник, интернет, ошону көп тараптуу сүйлөштүк да. Баардыгына Кытай тарап туура макулдуктарын беришти. Мен ойлоп атам, бул да болсо биздин эки Кыргызстан менен Кытайдын лидерлеринин ортосундагы мындай туура көз караш, экөөнүн жакындыгы, анан баягы биз бат-баттан барып жолуккандык үчүн мындай диалог абдан жылуу мамиледе бири-бирине түшүнүү негизинде өттү. Мен ойлойм, бул сүйлөшүүнүн экинчи этабын биз ошо Кытай Коммунисттик партиясынын канцеляриясынын башчысы Цай Си мырза менен дагы уланттык Пекинге келгенде. Анда дагы ошо көптөгөн ошо эки мамлекеттин ортосундагы байланышты өнүктүрүү, келечекте кандай кылабыз, эки мамлекеттин соода саттыгын, инвестицияны кандай өнүктүрөбүз, бизде болуп жаткан чоң проекттерди айттык. Анткени бул Ала Тоо резорт туристтик лыжа базасын өнүктүрүү боюнча, Боореки, Камбар Ата 1 проектиси боюнча, анан чоң мындай жаңы шаарлар курулуп аткан жөнүндө президент толук баарын айтып берип, анан эгерде кытайлык инвесторлор келсе, биз менен чогуу иштесин деп аларга дагы түшүндүрүп бердик. Менин оюмча, эки тараптуу сүйлөшүү Кытай тарап менен эң жемиштүү өттү. Анткени биз ойлоп атабыз, эми Кытай менен тарап мындай чектеш болуп туруп, ошону мындай толук колдоно албасак, анда биздин начарлыгыбыз да. Мисалы үчүн биз анализ кылып көрсөк, ошо Кытай менен чектеш болуп чогуу эмгектенген мамлекеттин баары азыр экономикасы алдыга жылды. Мисалы үчүн карап көрүңүз, Вьетнам. Вьетнамдын өнүгүшү абдан жогорку деңгээлде болуп атат да. Эми азыр дүйнөлүк бул конфликттердин убагында коридорлордун жабылышына байланыштуу, конечно, көптөгөн баягы тоскоолдуктар бар. Бирок ошого карабастан кытайлар өзүлөрү айтышты, эми Кыргызстандын өнүгүшүнө абдан чоң баа берип атышат. Анткени орточо эсеп менен 9% дүң продукциянын өсүшү бул эң чоң жетишкендик деп. Анткени Кытайдын өзүндө 5,5 азыр. 5,5. Ошондуктан булар айтып атат, сиздердин ошо президент Жапаровдун жетекчилиги астында Кыргызстан абдан активдүү өнүгүп атат. Биз дагы ошо силердин жетишкендиктериңизге сүйүнүп, биз дагы силерге дагы эмне жардам бере алабыз, дагы мындай эмне кызматташа алабыз деп сүйлөшүү жүргүздүк. Менин оюмча, эки тараптуу сүйлөшүү жемиштүү, эң жакшы мындай маанайда өттү. Мен ойлоп атам, Кыргыз-Кытай мамилесинин келечеги абдан чоң. Андан тышкары биздин президент Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин мырзаны эмдиги жылы ошо мамлекеттик сапар менен Кыргызстанга келгенге чакырды. Ал киши макулдугун берди. Ошондуктан эмдиги жылы дагы ошо Кыргыз-Кытай мамилесинде чоңдөгөн жаңы ачылыштар болушу мүмкүн деген ой менен келдик. Эң жакшы Жээнбек Молдоканович, албетте өзүңүз жогоруда айтып өткөндөй, мына ушундай ири держава менен коңшу болуп турганда мүмкүнчүлүктү пайдаланбай калган деп атпайсызбы? Албетте бул жаатта февраль айындагы биздин мамлекеттик сапары президенттин, ошонун алкагында тышкы иштер министрлигине биздин президент сиздерге ушул кол коюлган документтерди мындай деталдуу иш-чараларды убагында сапаттуу ишке ашыруу план иштеп чыгуу тапшырды эле. Мындай документтерге кол коюлат, анан алардын негизи эле ишке ашышы тууралуу айтып берсеңиздер.
эми өзүңүз билесиз, мен айтып атпаймынбы, ар бир документке кол коюуларда көптөгөн иштер жүрөт, иш чаралар жүрөт. Аларды эки тараптуу сүйлөшүү, жеке эле Кытай эмес, башка мамлекеттер менен сүйлөшкөндө дагы алардын да кызыкчылыгын сакташ керек, өзүбүздүн да кызыкчылыгыбызды киргизишибиз керек да. Анан мисалы үчүн бир декларацияны же болбосо бир чоң документтү даярдаш үчүн бир жарым жыл убакыт кетет да. Ошондо биз ошо февралда визитте барганда 19 документке кол койдук. Ар түрлүү тараптан, айыл чарбасынан транзиттик жолдо өнүктүрүү боюнча, ошо жанагы беде айтып аткан бедел боюнча, контрольный пункттар боюнча, темир жол боюнча ушунун баарын баягы сүйлөшүп, анан өзүңүз билесиз, ар бир мамлекет ошо сүйлөшүүдө өзүнүн кызыкчылыгын көбүрөөк киргизгенге аракет кылат да. Ошон үчүн бул баягы жеке эле тышкы иштер министрлигинин эмгеги эмес, бул дагы башка коллективный иш да. Мисалы үчүн башка министрликтерден биз эксперттерди чакырабыз. Соода саттык, экономика министрлигинен, башка транспорт министринен ошондо баягы атайын иш группаларын түзүп алып, ошо Кытай тараптары менен сүйлөшүп, башка мамлекеттер менен сүйлөшүп, ошо документтерге кол коюлат. Анан кийин эң негизинен тышкы иштер министрлиги баягы тышкы саясат, тышкы иштер менен байланыштуу болгондуктан ар бир документтин коюлгандан кийин ошонун баарын биз координациялап карап турабыз да. Мисалы үчүн транспорт боюнча кол коюлса, биз дайым Минстр транспорт менен байланышып айтабыз, момундай кол коюлган, момунча убакыт берилген, муну эмне кылдыңар, кандай жылдырдыңар да. Биз дайым ошону контролдоп, тышкы саясат боюнча алар менен эгерде жетишпеген иштер болсо аларга жардам берип, ал мисалы үчүн кол коюп калганда эле өзү бүтүп калбайт да иш. Эксперттик встречалар болот, баягы министрлердин орун басарынын деңгээлинде жолугушуулар болот, министрлер өзүлөрү жолугушат. Ошонун баарын тышкы иштер министрлиги аларга жардам берип, сүйлөшүүлөр жүргүзгөнгө. Андан кийин биздин эксперттер да ошо дипломаттар катышып, ошонун баягы сүйлөшүүлөрдө биз жардамыбызды беребиз. Ошондуктан ар бир визиттин артында коюлган документтин баардыгын ошо президент дайым айтат, тышкы иштер министрлиги контролдоп, каяк биздин ички мамлекеттик органдар жасабай атса, ошого көңүл буруп, өкмөткө айтып, көтөрүп, жасай албай аткандарга жардам берип, ошондой иш пландар бар. Ошондуктан биз жеке эле Кытай тарабы эмес, баардык мамлекеттер менен болгон иш чараларда коюлган документтердин баарын тышкы иштер министрлиги көзөмөлдөп турат. Ошону убагы менен мамлекетке, президентке доклад берип, кандайга жасалып атат, каягы мындай бүтүп атат, каягы бүтпөй атат, ошолордун баарын биз көңүл буруп турабыз. Антпесе баягы чаржайып болуп кетиши мүмкүн да. Кээ бирлери унутуп калат, кээ бирлери баягы көп көңүл бурбайт, кээ бирлери аракет кылса да болбойт. Ошондо тышкы иштер министрлиги баягы жолдорун айтып берип турабыз. Өзүбүз баягы жолугушууларды уюштуруп жардам беребиз. Эгерде биз тараптан, өкмөт тараптан жардам керек болсо, ошо министрликке, биз өкмөткө атайын записка киргизип, ошо министрликтин баягы маселелерин чечкенге аракет кылабыз. Ошондуктан бул жөнөкөй иш эмес, бул дайым күндө тышкы иштер министрлигинде департаменттер ошонун баарын карап, өзлөрүнүн дайым анализдеп, анан биз өкмөткө дайыма маалымат берип иштеп турабыз. Анткени ар бир мисалы үчүн коюлган документтин артында чоң эмгекти атпайбы, ошонун баягы результатын чыгарыш керек да. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө өзгөчө ушул февраль айында барганда айыл чарба жаатында, анан транспорт тармагында дагы бир топ кол коюулар болбоду. Анан бүгүнкү күндө бизде ишке ашырылып жаткан айрым бир инвестициялык долбоорлор, ошолордун натыйжасы десек болот. Да, ошо мисалы үчүн азыр бедел мисалы үчүн курулуп баштады да, ошону беделди биз февралда сүйлөшкөнбүз. Андан кийин биздин вице-премьер-министр Бакыт Төрөбаев мырза 2-3 жолу барып келди Кытайга. Барып жолугушуп, детальдарын сүйлөшүп, анан жанагы атайын биз 3 тараптуу, 2 тараптуу комиссиянын деңгээлинде жолугушууларды өткөрүп, анан эми анын баары курулат деген менен анын дагы шарттарын сүйлөш керек да. Ким төлөйт, ким жасайт, аны төлөмдөр кандай ишке ашырылат, ошонун баарын сүйлөшүп отуруп, мына азыр түз мындай результатка чыктык да. Баягы айыл чарбасында болсо, мисалы үчүн биз азыр ошо Кашкарда атайын надзорный склад деп коет, ошону түздүк. Эми бизде болуп өнүккөн жакшы товардын баары ошо биз аркылуу ошо складка барып сертификация өтөт дагы. Ал Кыргызстан өзүбүз түздүк, эми Кытайлар менен чогуу надзорный склад Кашкарда. Ошол жактан биздин продукциялар азыр бизден 12 продукциянын Кытайга түз экспорттосок болот да. Ошо склад аркылуу баягы сертификация өтөт.
Андан ары ошо эми ошол иштин баары ошол баягы кол коюлган документтердин баягы результаттары да. Ошондуктан биз ойлоп атам азыркы жолугушууну дагы биз атайын иш чара түзүп, аны дагы биз алдыга жылдырганга аракет кылабыз. Мисалы үчүн азыр темир жолду курууда дагы биз азыр сүйлөшүп жеңилдетилген кредит алдык да. Алар дагы биз ошо былтыртан бери ушу сүйлөшүп келатканбыз. Мына бул болсо алар макулдугун берип чечтик. Бул дагы биз өзүбүздүн салымыбызды кошуп атабыз да ушу темир жолго. Азыр өзүңүз билесиңер, 3 тараптуу ишкана бар. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан. Ошо ишканага биз өзүбүздүн салымыбызды кошобуз. Анан ошо ишкана алдыга жылдырып кете берет. Ошондуктан ар бир иштин баягы өзүнүн кол коюлгандан кийин дагы көптөгөн иштерди жасаш керек да. Ошону жыйынтыктарын чыгарыш керек. Албетте, ушундай эл аралык мамилелердин, дипломатиялык ортодогу мурда түзүлгөн мамилелердин жыйынтыгында бүгүнкү күндө акыркы 3 жылда алганда эле биздин тышкы саясатта абдан олуттуу өзгөрүүлөр болуп атат. Мисалы үчүн эми ушундай бир эл аралык уюмдардын да маанилүүлүгү биргелешкен. Бул Шанхай кызматташтык уюму дейличи. Бул ошол эле Кытайдын Тяньцзин шаарындагы саммит болбодубу, Шкунун. Анын алкагында мамлекет башчы башка дагы бир катар жолугушууларды өткөрдү. Ал жолугушуунун жүрүшү деги эле алардын дагы жыйынтыгы менен бөлүшө кетсеңиз. Туура. Эми бул экинчи темабыз ошо Шанхай кызматташтык уюму болду да. Анткени ал мамлекеттик башчылардын кеңеши. Эми бул бир жыл айтып атпаймынбы, Кытайлар бир жылдык төрагалык кылды. Анын ичинде 85тен ашык көптөгөн иш чаралар өттү. Эми ошонун баарын жыйынтыктап, анан бул мамлекетти башчыларынын кеңешин саммитти өткөрдү да. Мында айттым, ошо мүчө мамлекеттер жана байкоочулар, андан тышкары жана диалог боюнча өнөктөштөр катышып, андан тышкары Шанхай кызматташтык уюму плюс деген формат менен дагы жанагы Кытай мамлекети чакырган коноктор менен дагы чогуу бир жыйын өткөрдүк. Эми негизинен мында саммиттин негизгиси кандай? Биринчиден ошо Шанхай кызматташтык уюму азыркы кезде эмне жетишкендиктерге жеттик. Келечекте уюмдун негизинде кандай иштерди аткарабыз? Ошол жөнүндө чоң сүйлөшүүлөр болду да. Менин оюмча, бул Кытай төрагалык кылган убакта көптөгөн мындай жакшы иштер баягы ишке ашты. Анткени биринчиден негизинен Шанхай кызматташтык уюмунун баягы кандай десем, ошо аймактык тынчтык сакталды. Бул эң негизги, анткени аймактык тынчтык болгондон кийин бул биздин экономикалык өсүшкө чоң салым кошот да. Андан тышкары биздин президент дагы айтып кетти, биз Кыргызстан өзүбүздүн салымыбызды коштук аймактык тынчтыкка, стабилдүүлүккө. Анткени биз саясий чечим кабыл алып, Өзбекстан менен, Тажикстан менен чогуу отуруп, Ходжентте 3 мамлекеттин ортосундагы чегаранын келишимин түздүк. Андан тышкары тажик тарап менен отуруп, сүйлөшүп, бүтүрүп, тажик тарап менен дагы биз чегарабызды бүтүрдүк. Бул Кыргызстандын ошо Шанхай кызматташтыгына кошкон конкреттүү салымы да. Биз ошо жөнүндө айттык. Андан тышкары эми Жээнбек Муллаханович, албетте бизде азыр кыскача жаңылыктын тырмыгы бар эле, ошону калпынан бул Шанхай кызматташтык уюму боюнча теманы улантсак. Хорошо. Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы соода жүгүртүү 15 миллиард сомдун тегерегинде. Бул туурасында бүгүн биринчи радионун түз эфиринде Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев билдирди. Кытай тарап менен болгон сүйлөшүүлөрдүн негизинде бул көлөмдү 2 эсе тагыраагы 30-40 миллиардка жеткирүү максат кылынууда. Министр учурда Кыргыз-Кытай чек арасында эркеч там көзөмөл өткөрүү пункту күнү түн иштеп жатканын айтты. Ал эми тоор карт өткөрүү жайындагы үзгүлтүксүз иштөөсүн камсыз кылуу аракети көрүлүүдө. Жаңы бедел өткөрүү жайы дагы өлкөлөр ортосундагы товар айлантуунун көлөмүн арттырат, деди Тышкы иштер министри.
Кыргызстандан акиташты кара металл сыныктарын жана калдыктарын кайра эритүү үчүн кара металлдын куймаларын Евразия экономикалык биримдигинин бажы аймагынан тышкары ташып чыгууга убактылуу тыюу салынды. Тиешелүү чечимге министрлер кабинетинин төрагасы кол койду. Кабыл алынган документ боюнча экономика, тышкы иштер министрликтерине мамлекеттик бажы жана чек ара кызматы бул токтомдо көрсөтүлгөн зарыл чараларды көрүү боюнча иш алып барат. Жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын башчысы Жеңишбек Жоробеков коомдук транспортторду күтүүсүз текшерди. Эреже бузулган фактылар боюнча жалпы 189 000 сом айып салынды. Ошондой эле башкы башкармалыктын башчысы жалпы айдоочуларга жолдо жүрүүдө айдоо маданиятын сактоо, унаа башкаруу учурунда уюлдук телефонго алагды болбоо, жүргүнчү салууда же түшүрүүдө аялдамада гана токтоо. Эң негизгиси жол кыймылынын башка катышуучуларына тоскоолдук жаратпай жол эрежесине баш ийүү зарылдыгын белгиледи. Эске салсак, буга чейин өлкө башчы коомдук транспорт айдоочуларын жол эрежесин сактоого чакырып, бул багытта тийиштүү иш-чараларды күчөтүү тапшырмасын койгон. Кыргызстандан кеткендерге салыштырмалуу келгендер көп. Бул тууралуу Улуттук статистика комитети маалымдады. Январь-июнь айында Кыргызстанга туруктуу жашоо үчүн 8 000ден ашык адам келсе, 1,5 миңге чукул адам кеткен. Былтыркы жылга салыштырмалуу келүү жана миграциянын өсүү интенсивдүүлүгүнүн жогорулашы байкалса, кетүүнүн деңгээли тескерисинче төмөндөгөн. Калктын республикалык ички миграциясынын көлөмүнүн өсүшү да белгиленген. Тышкы миграциядан келгендердин эң жогорку деңгээли Ош, Бишкек шаарында жана Чүй областында байкалган. Эң төмөнкү көрсөткүч Нарын облусунда. Демек, статистика мигранттар мекенге кайта баштаганын көрсөтүп турат. Эмгек министрлиги мыйзамсыз иштеген жумушка орноштуруу агенттиктерди атады. Жеке агенттиктердин ишмердүүлүгүн текшерүү учурунда Education Plus, Lux Европа агенттиги жана ABC Visa агенттиги сыяктуу уюмдар кыргыз жарандарына чет өлкөгө ишке орноштурууну мыйзамсыз негизде сунуштап келген. Алар чет өлкөлөрдө эмгекке орноштуруу боюнча тиешелүү уруксаты жок туруп иштеп келген. Учурда аталган агенттиктер боюнча материалдар юридикалык баа берүү жана мыйзам чегинде чара көрүү үчүн Ички иштер министрлигине жөнөтүлдү. Министрлик жарандарга сак болууга жана чет өлкөгө жумушка орношуу алдында агенттиктердин уруксатынын бар жогун алдын ала текшерүүгө чакырат. 10-12 сентябрда Ош облусунун Алай районунда Даңазалуу Алымбек Датка Самбий уулунун 225 жылдык мааракесине арналган иш-чаралардын алкагында Гүлчө айылындагы маданият үйүндө Ак таңда акындардын эл аралык айтышы өтөт. Айтышка Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Кытайдан төкмө акындар катышат. Айтыштын баш байгеси Ош шаарынан бир бөлмөлүү батир. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш жана жабылыш аземи Бишкекте өтөт. Оюндардын катчылыгы маалымдагандай, салтанаттуу иш-чараларды учурда курулуп жаткан Бишкек арена стадионунда өткөрүү пландалууда. Ага 51 000 көрүүчү батат. Ал эми негизги мелдештер оюндар Чолпон Ата ат майданында Кырчын жайлоосунда өтөт. Кыргызстандын балбандары грек-рим күрөш боюнча дүйнө чемпионатына катышат. Турнир 13 сентябрдан 21 чейин Хорватияда өтөт. Мелдеште 10 комплект медаль ойнотулат. Өлкөнүн курама командасынын тизмесине 10 спортчу кирди. Улуттук банктын маалыматына ылайык, бир Америка доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 94 тыйын, орус рубли 1 сом 07 тыйын, Кытай юан 12 сом 24 тыйын, түрк лирасы 2 сом 12 тыйын болсо, казак теңгеси 16 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет бүгүн 5 сентябрда өлкө аймагында күн ачык болоорун маалымдап жатат. Чүй аймагында 34 градуска чейин ысыйт, Талас областында 32 градус, Ош, Жалал-Абад, Баткен жергесинде 37 градуска чейин ысыйт. Ысык көл дубанында 27, Нарында 29 градус жылуу болот. Бүгүн Бишкекте күн ачык болуп 34 градуска чейин ысыйт, Чолпон Ата шаарында да күн ачык болот, 24 градуска чейин жылуу болот. Биринчи радионун жаңылыктарын уктуңуздар. Таңкы Кыргызстан программасын угун улантыңыздар. Кыргызстан өз дөөлөтүн өрнөк санаган, өзгө журтту өзүндөй баалаган, кошунасына тууганындай караган, катышка камдуу, кадамы шаңдуу, убадага бек элдин улуу журту. Оңгу жол кошуналар менен куроолош жашоого алып баруучу жол. Ардактуу радио угуучулар, Кыргызстан маалымат талдоо программасы түзүүдө уктурууларын уланып жатат. Биз бүгүн өлкөнүн тышкы саясатындагы олуттуу өзгөрүүлөр дейле мамлекет башчынын Кытай Республикасына болгон иш сапарынын жыйынтыктары тууралуу тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев менен баарлашып маалымат алып жатабыз. Жээнбек Мулдаканович, албетте жогоруда биз
Шанхай кызматташтык уюму тууралуу маекти баштадык элек, ошону улантсаңыз негизи эле анын маанилүүлүгү, анан ал жердеги жолугушуулардын натыйжалары боюнча. Ошо мен дагы кайталап кетейин. Ошо саммиттин убагында биздин ошо Шанхай кызматташтык уюмунун туруктуу мүчөлөрү, байкоочулар, андан тышкары диалог боюнча өнөктөштөр баардыгы тең азыркы убакта Шанхай кызматташтыгынын мындан ары кандай өнүктүрүү керек, ошо баягы дүйнөлүк оомал төкмөл убакта коридорлордун ачыктыгы, кандай бири бирибизге жардам бере алабыз, соода саттыкты кандай өнүктүрөбүз, андан тышкары бири бирибизге инвестицияны кандай тартабыз, ошол жөнүндө чоң баягы сүйлөшүүлөр болду. Ошо сүйлөшүүлөрдүн негизинде биз ошо саммиттин жыйынтыгында ШКУнун саммиттин баягы жыйынтыктап Тензин декларациясын кабыл алдык. Бул Тензин декларациясында ошо саммитте сүйлөшүлгөн сөздөр боюнча, сүйлөшүлгөн пландар боюнча, анан ошо Шанхай кызматташтык уюмунун келечеги боюнча өзүнүн баягы документке баардыгы тең жазылды. Андан тышкары ошо Шанхай кызматташтыгын стратегиялык өнүгүшү 35-жылга чейинки бул жөнүндө да бул чоң документ кабыл алынды. Анткени бул документ ошо баардык мамлекеттер сүйлөшүп, ошо ШОСту ШКУну кандай өнүктүрөбүз, эмне иштерге көңүл бурабыз. Биринчиден бул региондогу коопсуздук, экинчиден болсо ошо региондун ортосундагы соода саттыктын экономикалык байланышты өнүктүрүү боюнча ошо стратегиялык өнүгүү деген чоң документ кабыл алынды. Андан тышкары ошо стратегияны кандай ишке ашырабыз деген атайын жол картасын кабыл алдык. Эми өзүңөр билесиңер, ар бир мамлекеттин эми баягы ички саясатына байланыштуу, тышкы саясатына байланыштуу баягы иштер жүрөт, бирок ошондо стратегиялык өнүгүштү биз кандай жол менен, туура жол менен өнүктүрөбүз. Ошол жөнүндө жол карта кабыл алып, мындагы ошо атайын кол коюлду. Андан тышкары ошо жанагы экстремизмге каршы күрөшүү боюнча 26-30 жылдарга атайын дагы бир программа кабыл алынды. Менин оюмча бул дагы ошо региондогу коопсуздуктун тынчтыгын сактоо боюнча бул чоң салым кошот. Андан тышкары ошо Шанхай кызматташтык уюмуна жаңы партнер диалог боюнча өнөктөш деп Лаос мамлекетин кабыл алдык. Бул дагы баягы көптөн бери иштелип келаткан. Эми мен ойлоп атам, ошо Лаостагы ошо баягы Шанхай кызматташтык уюмунун орбитасына кирди да. Андан тышкары өзүңүздөр билесиздер, бул Шанхай кызматташтык уюмунун туризм жагын өнүктүрүү боюнча дагы көп иштер жүрүп атат. Ошондуктан 25-26 жылдарда Чолпон Ата шаары Шанхай кызматташтык уюмунун туристтик борборду деген чечим кабыл алынды. Демек бул көптөгөн ошо биз азыр 25-26 жылдары көптөгөн ошо Шанхай кызматташтык уюмунун негизинде тегерегинде өткөн көп баягы туристтик кызмат, маданий кызматтар, көптөгөн иштер ошо Чолпон Ата шаарында өткөрүлөт. Ошондуктан бул биз үчүн дагы чоң жакшы жаңылык. Анткени Кыргызстан баягы саммит бүткөндөн кийин бизге төрагалык өттү. Эми 25-26 биз Шанхай кызматташтык уюмуна төрагалык кылабыз. Биздин пландар боюнча дагы ошо 25 мына сентябрдан баштап эмки сентябрга чейин көптөгөн иш-чараларды биз Кыргызстандын территориясында өтөт, Россияда өтөт, Казакстанда өтөт, Кытайда өтөт. Ошонун баардыгына биз төрагалык кылып координация кылабыз. Эми ал бир эле тараптуу иш эмес, бул деген көп, мисалы үчүн коргоо, күч органдары тарабынан да иш жүрөт, айыл чарба тармагында иш жүрөт, промышленный кооперация тарабында иш жүрөт, маданий иш жүрөт. Ошонун баардыгына Кыргыз тарап төрагалык кылат да. Ошондуктан 25-26 жылы Кыргызстан үчүн эң чоң мындай маанилүү жылдары. Анткени биз ошо Шанхай кызматташтыгын төрагалык кылып көптөгөн иштерди жүргүзөбүз. Экинчиден болсо ошо
саммитте кабыл алган жана стратегиялык документтерди ошо алдыга жылдырганга биз төрагалык кылабыз. Ошондуктан бизде азыр иш көп болот. Көптөгөн иштер жүрөт. Ошондуктан Кыргыз мамлекети, Кыргыз өкмөтү, баардык министрликтер ошо ШОСтун тегерегинде көптөгөн иш чараларды жүргүзөбүз. Ошондуктан биз 23-26 жылы биз ойлоп атабыз. Ал жөнөкөй эле иш чара эмес. Биз ошо иш чараларды өткөрүп туруп, анан жыйынтыгында саммит өткөрөбүз Бишкекте. Ошонун баардыгын биз баягы жогорку деңгээлде өткөрүп, анан күн тартибин тактап, анан ошо эми 26 мамлекет болсо да, андан бир азыраак мамлекеттер бизге келишет. Биз дагы анын баарын тозуп, саммитти өткөрүп, анан башка мамлекетке төрагалыкты өткөрүп беребиз. Ошондуктан бул дагы көптөгөн иш чараларды талап кылат да. Ооба. Көчөлөрдү тазалашыбыз керек, жашылдарды турушубуз керек. Канчын болуп кетпесе дагы, гостиницаларды курушубуз керек дегенде, эми анын баары биздин алдыда турган иштер. Негизинен мен айтат элем, Шанхай кызматташтык уюмунун азыркы саммити эң жогорку деңгээлде өттү. Эми ал саммитте болгондо өзүңөр билесиңер, делегациялар көп болот. Бирок ошондо мүмкүнчүлүк таап, биз дагы Садыр Нуркожоевич көптөгөн делегациялар менен сүйлөштүк. Мисалы үчүн Моди менен баягы бутуна туруп кыска сүйлөшүү болду. Бирок ошо Индия тарап менен биз азыр кандай кызматташабыз, келечегибиз кандай болот деп эки премьер менен биздин президент баягы ой алмашып сүйлөштү. Буюрса, 25-26 жылдардагы Индия тарап менен дагы мындай катнашты активдештиргенге чоң аракет кылабыз. Андан тышкары президент мырза Вьетнамдын премьер-министри менен да сүйлөшүү жүргүздүк. Анткени Вьетнам менен биз азыр кызматташтыгыбыз акырындап мындай кеңейип келатат. Анткени быйыл билесиздер, май айында, апрель айында биздин премьер-министр расмий сапар менен барып келген. Көптөгөн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, документтерге кол койгон. Биз азыр ошо Вьетнам тарапты биз дагы чакырдык. Эмдиги жылкыга алар дагы келип биз менен кызматташканга даярдыгын билдиришти. Андан тышкары дагы көптөгөн делегациялар менен баягы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп аракет кылдык. Анткени эми эл көп да, делегация көп, орун жетишпейт, дайым бирибиз менен түртүшүп отуруп. Бирок биз ойлоп атабыз, биз дагы өзүбүздүн баягы койгон пландарыбызды ишке ашырып, сүйлөшүп, көптөгөн иштерибизди чечип келдик. Дагы бир жагдай, эми ШКУнун төрагалыгы деп атпайбызбы, бизге өттү депчи. Албетте ар бир мамлекет төрагалык кылганда кайсы бир ошол кол коюлган документтерди жүзөгө ашыруу же жагы бир жаңы бир глобалдык жаатта бир жумуштарды аткарганга, ошонун жүзөгө ашырылышына салымын кошот эмеспи? Бул жолу биздин Кыргызстанда өтүшү кандай болгон бир алдыда пландар бар? Негизи эле артыкчылыктар, милдеттер тууралуу дагы. Анан негизи эле ушундай иш чаралардын биздин өлкөбүздүн саясий, экономикалык мындай кадыр баркына канчалык таасири болот? Эми өзүңөр билесиңер, эми былтыр мына 24-жылы Казакстан төрагалык кылып ошо ШКУга абдан чоң иш чараларды өткөргөн да. Анан быйыл болсо мына Кытай тарап бир жыл 25-жылы өткөрдү, эми 26-жыл бизге өтүп атат. 25-26 жыл бизге өтүп атат. Бул биз үчүн чоң жоопкерчилик. Биринчиден болсо эми биздин президент ошо саммитке төрагалык кылгандан кийин азыр көптөгөн иш чаралар, көптөгөн жасалып турган проекттер баардыгы ошо Кыргыз тараптын жетекчилиги менен жүрөт да. Мисалы үчүн азыр мен айтып атпаймынбы, бул өнүктүрүү стратегиясы 30-жылга чейин. Эми ошону 23-26 жылга да биз иш жасап кетишибиз керек да. Ошо ар бир иши ошо биз Кыргыз мамлекетинин өкмөтү менен, биздин президент менен, тышкы иштер министрлиги менен алар ар бир мамлекет сүйлөшүү жүргүзүп, анан ошонун баарын биз баягы иреттештирип, мисалы үчүн Орус мамлекетинин өзүнүн көз карашы бар, Казак мамлекетинин өзүнүн көз карашы бар, Иран, Пакистан, Индия өзүнүн көз караштары бар. Бирок ар бир мамлекет ошо стратегияны өнүктүрүүдө өзүнүн кызыкчылыгын көбүрөөк сунуштайт да. Эми ошонун баарын биз да эч каршылык жок, биздин да кызыкчылыгыбыз бар, бирок ошону мындай туура өнүктүрөлү, баланс болсун деп ошонун баарына биз жетекчилик кылабыз. Ошондуктан бул саясий жактан бул абдан чоң жоопкерчилик. Анан ошо жетекчилик баягы болуп турган убакта биздин уюмдун ичинде кризис болбош керек.
мисалы үчүн Кытай тараптын жетекчилиги астында болуп атканда Пакистан менен Индиянын ортосунда чек ара чоң эме болду да, конфликт болду. Ошого Кытай тарап экөөнүн ортосуна кирип Индия менен да сүйлөшүп, Пакистан менен да сүйлөшүп, анан баягы ортомчу болуп атып аларды токтотту да. Бул чоң мындай жоопкерчилик да. Эми биз ойлоп атабыз, келечекте ушу 23-26 биз жетекчилик төрага болуп турган убакта биринчиден ошо уюмдун ичиндеги уюмдун авторитетин көтөрүшүбүз керек. Уюмдун ортосунда бири-бирин түшүнүп кызматташуу жогорку деңгээлде болуш керек. Анан ошо биздин уюмга мындай таасирин тийгизе турган чоң конфликттер болбош керек. Ошого биз төрагалык катары дайыма биз аракет кылып, ар бир мамлекет менен сүйлөшүп, биз салымыбызды кошушубуз керек. Мисалы үчүн саммитти өткөрүп коюу, башка иш-чараларды өткөрүү бул баягы организационный иштерге карайт да. Бул саясий иште биз дайыма ар бир мамлекет менен консультация жүргүзүшүбүз керек. Ар бир мамлекет менен сүйлөшүп, өзүбүздүн төрагалык кылып, ортомчулугубузду жасашыбыз керек. Эгерде мындай түшүнбөстүктөр болсо, ошондуктан төрагалык жөнөкөй эле бул иш-чара эмес, бул чоң саясий жоопкерчилик. Ошондуктан биз буга даярданабыз. Ал үчүн тышкы иштер министрлигинин өзүнүн кеңеши бар. Биз дайыма ой алмашып, консультация жүргүзүп турабыз. Эгер биз чече албасак, биз анда өкмөттүн деңгээлине көтөрөбүз. Эгер өкмөт чече албаса, анда биз жогорку деңгээлде президенттердин деңгээлине көтөрөбүз. Ошондуктан ар бир баягы кеңештин өзүнүн полномочиясы бар, ошого жараша биз иш жүргүзөбүз. Мына Кытайдын болгон иш-чара, ал жерде сиз айтып өттүңүз 26 мамлекеттен келди деп. Мындай болгон өлкө башчыларынын жолугушу бул чоң, абдан маанилүү иш-чара. Бул ошол мамлекеттердеги бир чөлкөм дейличи, Борбор Азия болобу, азыр бүгүнкү күндө Борбор Азияда дагы аянты кеңейип атат. Картадан алганда ошол чөлкөмгө кирген өлкөлөрдүн башы биригип атат десек болот да. Негизи эле бул ушундай өнөктөштөр, Кыргызстандын негизги өнөктөштөрү мындай кандай таасир берет ошол өлкөлөр менен болгон байланыштар, ошо чөлкөмдүн өнүгүшүнө? Эми бул ШОС чоң уюм болуп атат да. Азыр башында, мисалы үчүн, эң 90-жылдары жаңы Шанхай кызматташтыгын түзгөндө болгону 5 мамлекет болчубуз да. Азыр болсо мына 10 мамлекет болдук. Атайын туруктуу мүчөлөрү. Андан тышкары 6 мамлекет жана байкоочулар, анан партнерлор болуп атат да. Негизинен алганда баягы ШКУнун авторитети чоңоюп, өзүнүн баягы мүмкүнчүлүктөрү кеңейген сайын баягы карап турган мамлекеттер баягы кызыгып атышат да, катышалы деп. Ошон үчүн өзүңөр билесиңер, Индия менен Пакистан келип кошулду, андан кийин Иран кошулду, былтыр Белоруссия келип кошулду. Быйыл болсо айтып атам, Лаос баягы партнер болуп кошулду. Ошондой мамлекеттин кызыгуулары чоң. Анткени бул чөлкөмдөгү чоң уюм болгондуктан бул жердеги соода саттыктын кеңейиши, баягы бири-бирине катташуу чоң мүмкүнчүлүктөр ачып атат да. Анан негизинен биякта бир чоң, өзүңөр билесиңер, эми бул жаңылыктар эмес, бул Кытай мамлекетинин чоң эмеси да, мүмкүнчүлүктөрү. Кытай өзү чоң рынок. Анан өзү ошо чыгарган продукциясын баардык ошо ШКУнун мүчөлөрүнө соода саттыкты кеңейтүү. Анан биз дагы ошо мүчөлүктөн пайдаланып ошо Кытайдын рыногуна бизге киргенге аракет кылып атабыз да. Мисалы үчүн, өзүңөр билесиңер, Кытайга продукция киргизиш бул чоң көйгөй жаратат да. Анткени аякта, мисалы үчүн, жөнөкөй эле бир суроо, мисалы үчүн этти киргизиш үчүн да, аякта абдан чоң баягы сертификация өтүш керек. Аякта бул тамак аш коопсуздугу абдан жогорку деңгээлде каралат да. Ошон үчүн аякка, мисалы үчүн, бир продукцияны киргизиш үчүн эмне деген баягы процедуралар өткөрүш керек да. Эгер аякка кирип алсаң, ал бул түгөнбөгөн рынок да. Эмне продукцияң болсо кире берет. Ошондуктан ар бир мамлекет өзүнүн мүмкүнчүлүгүн байланып, ошо Кытай менен соодалашканга, Россия менен соодалашканга, Казакстан менен, Кыргызстан менен соодалашканга, ошо регион менен соодалашканга чоң кызыкчылыгын ачат да. Мисалы үчүн азыр Вьетнам, Лаос бул жаңы өнүгүп келаткан мамлекеттер да, биз сыяктуу эле. Бирок булардын рыногу дагы чоң да. Мисалы үчүн Вьетнам бул текстиль боюнча эң күчтүү мамлекет. Бул дүйнөнү Кытайдан кийинки экинчи мамлекет, ошо дүйнөдөгү бүт кийимди тиккен ошол жерде.
Мисалы үчүн бизге алардын технологиясы керек. Алардын даяр продукциясы биздин рынокко кириш керек. Мына ушул жерден ар бир мамлекет өзүнүн кызыкчылыгын көздөп, өзүнүн кызыкчылыгын колдоп, анан кызматташканга аракет кылат. Экинчи болсо ошо чөлкөмдө дагы бир жолу айтып кетейин, аймактык баягы уюм болгондон кийин биз ошо аймактагы тынчтыкты, коопсуздукту карашыбыз керек. Ошондуктан мен ойлоп атам, ар бир мамлекет, ошо мүчө мамлекет ошо шкунун тегерегинде кызматташып, өзүнүн коопсуздугун сактап, анан баягы эффективдүү кызматташканга аракет кылат да. Кийинки төрагалык бизге өтүп атпайбы? 2025-2026 деп атасы. 2027 кайра эле бизде Бишкекте. Бул Бишкек тоо саммити. Буга дагы саммитке да даярдык иштери бүгүнкү күндө жүрүп жатат. Ошонун алкагында дагы кандай жумуштар аткарылууда? Негизи эле биз ушундай бир чоң саммиттерге өзүбүздүн даярдыгыбыз кандай болуп атат? Биринчиден, биз азыр эки чоң уюмга төрагалык кылып атабыз. Быйыл 25-жылы. Бул Түрк мамлекеттер уюму. Муну азыр биз октябрда Бакуда саммит болуп, биз төрагалыгыбызды Азербайжанга өткөрүп беребиз. Бул дагы биз былтыртан бери көптөгөн иш-чараларды өткөрдүк. Былтыр өзүңүздөр билесиңер, бизде саммит өттү, Түрк уюмдар уюмунун, өлкөлөр уюмунун. Андан кийин экинчиси болсо биз коопсуздук, жамааттык коопсуздук кеңешинде төрагабыз. Бул боюнча дагы азыр былтыртан бери көптөгөн иш-чаралар өттү. Көптөгөн баягы консультациялар жүрдү, байланыштар жүрөт, иш-чара жүрүп атат. Ошонун баарын жыйынтыктап азыр ноябрь аягында ошо ОДКБнын жамааттык коопсуздук кеңешинин саммити Бишкекте өтөт. Муну да биз даярданып атабыз, аны өткөрөбүз. Андан кийин баягы параллельно бул Шанхай ынтымакташтык уюмунун төрагалыгын жүргүзөбүз да. Бул 26-жылы болуп турган иш. Эми тоо проблемасы боюнча өзүңөр билесиңер, биз 27-жылы Бишкек плюс 25 деген саммитти өткөргөнгө аракет кылып атабыз. Бул демилгени президент ООНдо көтөрүп чыккан. Ошо биздин демилгеге жараша 5 жылдык план акция деп Бириккен Улуттар уюмунда атайын резолюция кабыл алынган. Бул боюнча дагы биз бардык саммиттерде, мисалы үчүн бул как раз Тензинде дагы биздин президент айтты, мына 27-жыл биз тоо саммитин өткөрөбүз. Ошондуктан биз тоолуу мамлекеттерди ошо саммитке катышып бергенге чакырабыз деп. Анткени мисалы үчүн баарыбыз эле көпчөсү тоо мамлекеттердин, мисалы үчүн жаныбызда Казакстан, Кытай, Непал, ошого кирген Пакистан, Индия, Тажикстан баары тоо мамлекеттер болуп атат да. Биз ошо саммитте өзүбүздүн оюбузду айтып, өзүбүз аларды дагы 27-жылга алдын ала чакырдык. Бул тоо саммити биз үчүн да эң негиздүү, анткени биз ошо тоо саммитин жөнөкөй эле бул чакырып баягы документ кабыл албайбыз. Биз ошо тоолуу мамлекеттерге Кыргызстандын өнүгүп жаткан өзүбүздүн жетишкендиктерди көргөзүшүбүз керек. Мисалы үчүн акыркы 5 жылдын ичинде жанагы Бириккен Улуттар уюму чыгарган резолюциянын негизинде биз эмне иш аткардык? Тоо мамлекет катары. Өзүңүздөр билесиңер, былтыр Гутерриш Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысы келгенде айткан, тоо маселеси боюнча Кыргызстан өзүнүн лидерлик сапатын көрсөттү деп. Ошого биз эмне кылышыбыз керек? Азыр 5 жылдын ичинде канча мисалы үчүн жол тоолуу региондорго курдук, канча мектептерди курдук да, канча интернет жеткирдик. Ошо тоодо жашаган элибиздин жашоо шартын канчага көтөрдүк. Ошонун баарын биз баягы иреттеп, ошонун баарын биз айтып, өзүбүздүн жетишкендиктерди көргөзүш керек. Мисалы үчүн мен дайыма айтып келатам, азыркы мисалы үчүн биздеги Зардал айылы, бул дагы эң чоң мындай эме болушу мүмкүн, жыйынтык же пример болушу мүмкүн да. Анткени 30 жылдын ичинде аякта электр жарыгы жок болсо, жол болбосо, ошонун баарын азыр биз жасап атабыз да, туурабы? Свет жетти, жарык жетти. Мына жол курулуп, ушу быйыл жылдын аягына чейин бүтүрүлөт. Автотранспорт жүрө баштайт. Мурункудай жөө эшек минип алып өткөн жолдун баары токтолот, туурабы? Бул дагы чоң жетишкендик. Ошонун баарын биз иреттеп 27-жылы
Кыргызстандагы тоолук аймактарды биз кандай өнүктүргөнгө жетиштик, анан биз өзүбүздүн сунуштарыбызды кандай беребиз. Эми тоо боюнча эми мисалы үчүн Кытай менен тең талаша албайсың да, өзүңөр билесиңер, эмне деген тоого алар жол салып атат, эмне деген тоого алар шаар салып атат да. Бирок алардын дагы биз эмесин тажрыйбасын алышыбыз керек. Ошондуктан мен ойлоп атам, 27-нчи жылдагы тоо саммити биз үчүн дагы чоң иш чара. Экинчиден болсо ошо тоо саммитин өткөрүш үчүн биз дагы көптөгөн жетишкендиктерге жетишип, өзүнүн баягы жасаган иштибизди көргөзүп, андан тышкары Кыргызстанды чоң мындай мамлекеттерге тааныштырганга аракет кылышыбыз керек. Менин оюмча бул иш дагы азыр акырын туура жолдо жүрүп жатат. Тоо саммити дегенде эле тоолорду коргоо эле ушул жерге багдаракты тигип калуу эмес, бул жерде тоолуу аймактарды өнүктүрүү деген маани туюлуп турат. Албетте булардын баардыгы 1 жыл болобу, 2 жыл болобу убакыт болгону менен бул жакын эле мезгил көз ачып чумганча өтөт да. Ушунун алкагында бүгүнкү күндө кандай иш чаралар, план, анан өзү тышкы иштер министрлигинин дагы мындай узак мөөнөттүү жана келечектүү артыкчылыктуу багыттары менен бөлүшө кетсеңиз алдыдагы. Эми мисалы үчүн бул мен айтып атпаймынбы, мында 23-жылы жылы Бириккен Улуттар уюмунун резолюциясы кабыл алынган тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча деген атайын план акция деп план кабыл алынган. Муну болсо азыр 25 мамлекеттен 25 мамлекет ошо тоолуу мамлекеттердин атайын клубун түзгөнбүз. Ошолор менен азыр иш жүргүзүп, алар дагы өзлөрүнүн иш чараларын жүргүзүп жатат. Биз жыл сайын алар менен дайыма Бириккен Улуттар уюмунда алар менен былтыр чоң мындай иш чара оондун территориясында өткөргөнбүз. Быйыл 25-26 жылдагы анан өзүңөр билесиңер, быйыл май айында чоң тоо проблемасы боюнча чоң конференция өткөрдүк. Муну болсо өкмөт өзүнүн көзөмөлүндө быйыл дагы ошо Бириккен Улуттар уюмунун деңгээлинде 2-3 чоң иш чараларды өткөрөбүз. Бул оондо өтөт, Нью-Йоркто өтөт, бул деген Римде, ФАОнун эмесинде деңгээлинде өткөрүлөт. Ошондуктан бул иш чарада биз дайыма биздин элчиликтер, биздин дипломаттар сүйлөшүү жүргүзүп, баягы биздин министрликтерге мында көбүнчөсүн бул экология министрлиги бул ишти алып барат. Биз ошолорго өзүбүздүн жардамыбызды көргөзүп, иш чараларга дайыма көмөк көрсөтүп келатабыз. Анан негизинен бул иш ар бир мамлекеттин мисалы үчүн программалар бар да, ошонун баарын айкалыштырышыбыз керек. Мисалы үчүн азыр КОП 29 Бакуда өтпөдү. Мына КОП климатикалык саммит азыр быйыл Бразилияда болот. Ошого дагы биздин делегация катышат. Аякта дагы биздин тоо маселеси климатты менен тоо менен климаттын айкалышы жөнүндө биз өзүбүздүн баягы сунуштарыбызды киргизип атабыз. Муну дагы колдогон мамлекеттер бар. Ошондуктан биз ошо климат боюнча, тоо боюнча, анан Тажикстан эме кылып атат да, мөңгүлөрдү сактап калуу боюнча өзүлөрүнүн инициативаларын, ошонун баарын айкалыштырып бир жыйынтык алып келгенге биз дипломаттар иш жүргүзүп атабыз. Менин оюмча бул иш дагы баягы өзүнүн деңгээлинде жүрүп жатат. Эң жакшы, ардактуу Жээнбек Молдоканович, берген маалыматыңыз, маанилүү маегиңиз үчүн биз ыраазылык билдиребиз. Дүйнөдө тынчтык болсун, ишибизде ар дайым ийгилик болуп турсун, өлкөбүз өнүгө берсин демекчибиз. Мамлекет башчынын Кытайга иш сапарынын жыйынтыктары тууралуу бүгүн Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев бизде мейманда болду. Түз эфирде Гүлжан Каражанова алып бардым. Толкундан алыстабаңыздар.